Мен министр Ибраевке ыраазычылык айтат элем. Баягы мага пригородундан Үмүт жаңгонушунан жарандара кайрылып, в срочном порядке надо было там перекидку кабелей сделать. Анан Северный РЭСтен оперативно чыгып жардам беришти. Ошол 25-22 көчөсүн дагы бир көчөсү калыптыр, ошону бүтүрөбүз дешиптир. Чоң рахмат. Бул биринчиси, экинчиси мыйзамды колдойм. Менде дагы бир аябай сураныч бар эле. Канча 1-2 жылдан бери айтып келе жаткан бир маселем бар эле. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын тургуну Байбаева Татьяна мага кайрылган болчу. Анын кызы Ира несчастный случай болуп каза болгонун билесиздер. Бул сиздер менен Верховный сот менен соттошуп утуп алышыптыр. Анан ошонун аягында бир кичинекей эмес, бул чоң көйгөй, бирок деген түшүнбөстүк болот. Абы мен билбейм. Ишил мага кайрылган катында мындай деп атышат да. Компенсационные выплаты дейт. НЭСК деген признали почему-то ажырашкан күйөөсүн дейт да. Ошол ата энеси убагында тирүү кезинде кызы деген Ира кредитке ипотекага квартира алыптыр да. Ошону эми ата энеси төлөп атат, ажырашкан күйөөсү төлөбөйт экен. Каражаттын компенсациясы эми бул бир нече миллион экен. Ошол аябай жардам бермек деп, ошол квартирасын төлөп баласына калтырышмак да. Бир уулу бар экен. Ошол маркумдун мындай ата энесин да таң калып калган бир позициясы болуп атат. НЭСК биз барсак кабыл албай жатышат. Ошол суранат элекпиз. Мен сизден да суранат элем. Ошо Байбаева Татьяна, сиздер жакшы билесиздер бул кейсти. Лично кабыл алып коюңуздарчы. Чоң сураныч. Ушул ишти аягына бир бүтүрүп бергилечи. Адам каза болуп калды. Болгон иш болуптур. Анан сотко чейин жеткирбей эле чечишип алсаңар жакшы болмок, бирок сотко чейин жеткенден кийин хотя бы ушул ата энени жалдыратпай ушунча миллиондук квартирасы да эми талаада алып калбасын да, жарты жолдо, сураныч. Рахмат.